Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютердик графиканы колдонуучу тармактар жана 3D графика. Сабактын максаты биринчи бул компьютердик графика түшүнүгү жөнүндөгү маалыматыңар бекемделет. Экинчи компьютердик графиканы колдонуучу тармактар жөнүндө үйрөнөсүңөр. Жана үчүнчү 3D графикасы жана аны түзүп чыгуу этаптары жөнүндө маалымат аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн теманы адатынча кыскача кайталап өтөлү. Биринчи бул вектордук графика жөнүндө айтып бергиле дейт балдар. Биз мурдагы сабакта компьютердик графиканын 3 түрүн караганбыз. Балдар, бул растрдык, вектордук жана фракталдык графиканы. Эми вектордук графика деген бул графикалык примитивдерден же болбосо геометриялык жөнүкөй фигуралардан түзүлгөн графиканын бир түрү дегенбиз. Мунун артыкчылыгы бул аз көлөмдө эле жана коддоодо же болбосо масштаб берүүдө сапат өзгөрбөйт деп айтканбыз. Экинчи түс берүү моделдери. 3 түс берүү моделин караганбыз. Бул RGB түс берүү модели, HSP жана SMIC. RGB түс берүү модели бул телевизорлордун, компьютерлердин, телефондордун экранындагы сүрөттөлүштөрдү берүүдө колдонулган. Бул базалык негизги 3 түстөн турган. Калган түстөр ушул 3 түстөрдүн айкалышуусунан пайда болгон бул свет берүү модели болуп эсептелинет. Ал эми SMIC болсо бул полиграфияда, басмада колдонулган түс берүү модели. Ал эми HSP бул кошумча эффект берүүчү түс берүү модели болуп эсептелинет. Үчүнчү дискреттештирүү деген эмне балдар? Дискреттештирүү бул растрдык графиканы коддоодо алгач ошо сүрөттөлүштөрдү майда өз-өзүнчө түскө жана RGB кодуна ээ болгон участокторго же болбосо пикселдерге бөлүү процесси бул дискреттештирүү деп аталат. Эми жаңы теманын планы биринчи бул компьютердик графика деген эмне, экинчи компьютердик графиканы колдонуучу тармактар, үчүнчү 3D графикасы жана аны иштеп чыгуу этаптары, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ушул сабакта колдонулган жөнүндө түшүнүктөр. Анда демек биринчи планга келебиз. Компьютердик графика деген эмне? Балдар, биз мурдагы сабакта да аныктама бергенбиз, бүгүн дагы кошумча аныктама беребиз. Эми компьютердик графика деген балдар бул андан ары сактоо жана иштетүү максатында реалдуу дүйнөдөн алынган визуалдык маалыматты санариптештирүүгө, түзүүгө, редакциялоого мүмкүндүк берүүчү компьютердик технологиянын бир бөлүмү болуп эсептелинет балдар. Эми компьютердик графиканы ар кандай кесиптин ээлери колдонушат. Мисалы, инженерлер, конструкторлор, архитекторлор, астрономдор, дизайнерлер, модельерлер, сүрөтчүлөр жана окумуштуулар колдонушат. Эми алардын ар бири үчүн, ар бир кесипке арналган атайын графикалык программалар же графикалык пакеттер деп аталган атайын программалык камсыздуулар түзүлгөн. Демек, ар бир кесипке өзүнө жараша графикалык программалар бар экен демек. Эми экинчи планга келем, негизги колдонуу аймактары. Ошол компьютердик графиканы колдонуучу тармактар. Биринчи бул иш жана илимий графика. Бул кайсыл жерде колдонулат? Илимий изилдөө объекттерин графикалык иштетүү үчүн, андан тышкары сандык берилиштерди график маалымдама, иллюстрация түрүндө көрсөтмөлүү берүү үчүн кызмат кылат. Мисалы карагыла, бул жерде ракеталар, бул жана бул сандык маалыматтар, мисалы графиктери, диаграммалары ушундай илимий изилдөө объекттерин графикалык иштетүү үчүн колдонулат экен. Эми инженердик графика менен иштөөчү программалардын түрлөрү, демек ушул тармакта иштөөчү программалардын түрлөрү бул кнеплот. Кнеплот бул 2 жана 3 өлчөмдүү графиканы түзүү үчүн эркин таралуучу программа. Эми балдар, биз төмөнкү класстарда программа камсыздоолорго берилген лицензияларды өткөндө лицензиянын 2 түрүн караганбыз. Бул мүлктүк лицензия жана эркин лицензия деп. Демек, бул кнеплот бул эркин лицензия менен таралуучу программа болуп эсептелинет экен. Бул эмнени түшүндүрөт балдар? Бир эркин лицензия бул ошол программага даже биз керек болсо өзгөртүү киргизүүгө да мүмкүнчүлүк каралган эркин таралуучу программаларда. Эми ZU3D бул математикалык функциялар жана жыйынтыктарды эсептөөчү OpenGLге негизделген интерактивдүү пакет болуп эсептелинет. Мында анимация эффектиси, текстураны өзгөртүү, сүрөттөлүштү айландыруу жана башка функциялары каралган бул программада. Кийинкиси SkyDevs. SkyDevs бул илимий берилиштерге талдоо жүргүзүү жана визуалдаштыруу үчүн
эркин программалык камсыздоо болуп эсептелет. Демек бул дагы эркин таралуучу программалык камсыздоого кирет экен. Бир нече графикалык форматтарда андан тышкары PDF, EPC же SVG форматтарында сактала алган жана 2D жана 3D графиктерди түзө алат. Бул Python тили үчүн скриптик интерфейсти да ичине камтыйт балдар. Эми кийинкиси MapViewer. MapViewer бул масштабын, координаталарды жана башка өзгөртүү менен картаны түзүүгө жана корректорлоого мүмкүндүк берүүчү программа балдар. Демек бул картаны түзүүгө жана аны корректорлоо деген демек аны редакциялоого сыяктуу корректорлоого мүмкүндүк берүүчү программа экен. Ал демографиялык берилиштерди иштетүүгө жана визуалдаштырууга мүмкүндүк берет. Экинчи колдонулган тармак бул инженердик графика. Бул инженер конструкторлордун, архитекторлордун, жаңы техниканы ойлоп табуучулардын ишинде кеңири колдонулат. Компьютердик графиканын бул түрү DSA деген балдар бул долбоорлоо системасын автоматташтыруу деп которулат, негизги элементи болуп саналат. Конструктордук графика тегиздиктеги сүрөттөлүштөр, проекция, кесилиш жана мейкиндиктеги 3 өлчөмдүү сүрөттөлүштөрдү да алууга мүмкүндүк берет. Демек бул архитекторлор мисалы алгач үйдүн графикасын түзүп чыгышат, жакындаштырылган ошол кандай болуп түшүрүлүшүн алгач чийип чыгышат. Демек ошол программалар бул инженердик графика болуп эсептелет экен балдар. Бул архитекторлор колдонуучу жана ал эмне тегиздиктеги сүрөттөлүштөр жана ошондой эле мейкиндиктеги 3 өлчөмдүү сүрөттөлүштөрдү да түзүүгө мүмкүндүк берет экен. Үчүнчү бул иллюстративдик графика. Бул иллюстративдик графикага бул жалпы колдонуудагы ПКга кирет бул иллюстративдик графика пакеттери. Мисалы бул графикалык редакторлор GIMP, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW. Бул жалпы колдонуудагы программа камсыз. Колдонмо программа камсыздоодо эки топко бөлгөнбүз. Жалпы арналыштагы программа камсыздоолор жана ошондой эле атайын кесипке арналган программа камсыздоолор. Өйдөдө айтылган эки тармакта колдонулган программа камсыздоолор булар атайын кесипке арналган программа камсыздоолор. Ал эми бул иллюстративдик графика бул жалпы арналыштагы программалык камсыздоого кирет. Силер буларды таанисыңар. Бул GIMP жана Adobe Photoshop муну колдонобуз. Adobe Illustrator бул GIMP жана Adobe Photoshop бул растердик графика менен иштөөчү программалар. Ал эми Adobe Illustrator жана CorelDRAW бул вектордук графика менен иштөөчү жалпы арналган программалык камсыздоолор. Муну баарыбыз колдонобуз. Силер жана жалпылар колдонууга мүмкүндүгү бар. Төртүнчү көркөм жана жардамалык графика. Бул кайсыл жерде колдонулат? Анын жардамы менен жардамалык роликтер, мультфильмдер, компьютердик оюндар, видео сабактар, видео презентациялар жасалат балдар. Бул максаттар үчүн графикалык пакеттер компьютердин көп ресурсун, ылдамдыкты жана эсти талап кылат. Бул максатта колдонулган графикалык программалар балдар. Башкалардан айырмаланган өзгөчөлүгү болуп, реалдуулукка жакын жана кыймылдуу сүрөттөлүштөрдү түзүү мүмкүнчүлүгү эсептелет. Демек башка программалардан айырмаланып, бул реалдуулукка жакын экен. Ошондой эле учурда бизде мында анимациялык же болбосо кыймылдуу сүрөттөлүштөрдү алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар экен бул программалардын негизинде. 3 өлчөмдүү объекттердин сүрөттөрүн алуу, аларды айландыруу, жакындатуу, алыстатуу, деформациялоо көп көлөмдөгү эсептөөлөр менен байланышкан. Жарыктыктын булагына жараша, көлөкөнүн жайгашуусуна жараша, беттин фактурасына жараша объекттердин жарыктандыруусун бир оптиканын мыйзамдары эске алып эсептөөнү талап кылат. Кийинки колдонулган тармак бул компьютердик анимация балдар. Анимацияны билебиз. Бул анимация деген сөз өзү animation деген сөздөн алынган. Бул жандуу. Демек мында дисплейдин экранында кыймылдуу сүрөттөлүштөрдү алуу. Бул сүрөтчү экранда кыймылдагы объекттин баштапкы жана акыркы абалын гана түзөт. Баштапкы жана акыркы абалын. Ал эми эки абалдын арасындагы калган бардык абалдарды компьютер математикалык эсептөөлөрүнө таянып өзү аткарат балдар. Демек биз баштапкы жана акыркы кыймылдын гана абалын киргизишибиз зарыл, түзүшүбүз зарыл. Калган анын ортосундагы
абалдарды компьютер ошо математика эсептөөлөргө таянып өзү аткарат. Белгилүү жыштыкта экранга ыраттуу чыгарылуучу алынган сүрөттөлүштөр кыймылдын иллюзиясын берет. Бизге ошондой иллюзия жаратат. Бул кыймылдуудай, бирок ал болгону ошол абалдардын уда жайгашуусу балдар. Эми сүрөттөлүштөр бир укмасы боюнча экиге бөлүнөт балдар. Эки өлчөмдүү графика бул тегиздиктеги сүрөттөлүш же видео тегиздиктеги балдар. Ал эми үч өлчөмдүү графика бул 3D, бул үч өлчөмдүү мейкиндикте моделденген көлөмдүү объекттер же болбосо сүрөттөлүштөр же видеолор балдар. Эми үчүнчү планга 3D графикага келели. Же болбосо 3D модельдөө бул реалдуу объекттин автомобиль, имарат, чагылган астероид эмне болсун, ошол реалдуу кандайдыр бир объекттин же абстрактуу объекттердин бир эле сүрөттөлүш кичирейтилген же чоңойтулган масштабта кайталана берген геометриялык фигуралардын фракталынын проекциясы мисалы. Бул ошондо реалдуу объекттин же абстрактуу объекттердин маалыматтык моделинин көлөмдүү образын иштеп чыгуу болуп эсептелинет 3D модельдүү. Эми ошол үч өлчөмдүү сүрөттөлүштү түзүүнүн этаптары кандай этаптардан өтүү керек? Биринчи бул демек модельдөө объекттердин үч өлчөмдүү математикалык моделин түзүп алуу керек. Экинчи текстуралоо. Текстуралоо материалдын касиеттерин жана текстураларын иштеп чыгуу, растрдык, вектордук, процедуралык текстураларды көчүрүп көбөйтүү. Үчүнчү жарыктандыруу. Жарыктандыруу бул виртуалдык жарык булактарын модельдөө, жарыктын багыты, жарыктандыруу даражасын аныктоо балдар. Төртүнчү анимация, объекттердин кыймылын түзүү. Бешинчи динамикалык симуляция, бул ар түрдүү элементтердин бири-бири менен жана модельденип жаткан процесстер менен өз ара аракеттенишүүсүн автоматтык түрдө эсептөө балдар. Мисалы буга шамал, гравитация болушу мүмкүн. Алтынчысы бул визуалдаштыруу, рендеринг. Бул үч өлчөмдүү модельди эки өлчөмдүү мейкиндикте монитордун экранында көрсөтүү балдар. Эми мында колдонулган программалар ушундай 3D графиканы түзүүгө мүмкүнчүлүк берген программалар бул Autodesk 3D Max, Autodesk Maya, Autodesk Soft Image, Blender, Cinema 4G, 4D, Houdini, Lightwave 3D деген ушундай программалар балдар. Бул программалардын негизинде 3D графиканы түзүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мындагы программалардын ичинен үч өлчөмдүү графиканы түзүү үчүн Blender эркен пк болуп саналат. Демек Blender бул эркен таралуучу программа камсыздоого кирет экен. Эми Blender татаал үч өлчөмдүү модельдерди жана интерактивдүү оюндарды түзүү үчүн колдонулушу мүмкүн жана өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт. Бул модельдөө каражаттарын, анимацияларды, рендерингди, кийинки иштетүүнү, видеону үнү менен монтаждоону жана түйүндөрдүн жардамы менен чогултууну өз ичине камтыйт экен Blender. Blenderде эмне үчүн токтолуп атабыз? Себеби эркин таралуучу программа камсыздоого кирет. Биз дагы бул Blenderди интернеттен алып пайдаланууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн бул программага токтолуп атабыз. Калган программалардын баары бул атайын кандайдыр бир суммада лицензия менен сатылуучу программалар. Эми Blender чөйрөсүндө программалоо Python тилинде ишке ашат балдар. Python программалоо тилин билебиз. 3D графиканын өзгөчөлөнгөн артыкчылыгы болуп, бул кошумчаланган реалдуулук болуп эсептелинет. Кошумчаланган реалдуулук деген эмне балдар? Бул азыр токтолобуз. Мисалга алсак, Instagram тиркемесиндеги маскалар үчүн ушул технологиянын негизинде ишке ашат. Мисалы, камераны өзүңөрдүн бетиңерге багыттасаңар, алар программа өзү эле беттин сүрөтүнө мультфильмдеги күчүктүкүндөй кулак, мисалы мурунду, көз айнек же болбосо жасалгарды эмне кылат? Жабыштырып коет. Мисалы силердин телефондордо деле бул азыр каралган. Ошол бетиңерге туштаганда силерге ар кандай эмне кылат? Кошумча эффекттерди берет. Мисалы көз айнек же болбосо силер да бул турмушуңарда колдонуп эле жүрөсүңөр. Демек бул кошумчаланган реалдуулук болуп эсептелинет экен балдар. Эми башкача айтканда, реалдуу табигый чөйрөдө сүрөттөлүштөрдү тануу технологиясы
колдонулат. Ал эми ага кошумчаланган реалдуулуктун программасы бул виртуалдуу 3D объекттерди кошуп көрсөтөт. Сиз маркерди өзгөртсөңүз болот. Ар кандай багыттарга айлантып, арт өтүүчү жарыктандырып, кээ бир бөлүктөрүн жаап жана башка. Бул учурда экрандагы 3D объекттердин абалы ошого жараша эмне болот, өзгөрөт балдар. Түшүнүктүү болдубу балдар тема? Демек бүгүн биз эмнелерди үйрөдүк? Компьютердик графикага аныктама бердик, кошумча жана компьютердик графиканы колдонгон тармактар жөнүндө кеп болду. Бул арт өтүү тармакта колдонулган графиканын түрүнө жараша программалардын да түрү бар экен, жана ошол программалардын ичинде дагы эркин программалык камсыздоолор же болбосо каалаган колдонуучу алып колдонууга мүмкүн болгон эркин программа камсыздоолору бар экендигин үйрөнө алдык. Жана ошондой эле 3D графика, 3D моделдөө жана анын түзүү этаптары жөнүндө маалыматтарды алдык. Анда балдар, тема түшүнүктүү болгон болсо, тапшырма бул жерде суроолор жана тапшырмалар бар балдар. Биринчи бул адамдын күзгүдөгү сүрөттөлүшүн визуалдаштыруу кайсы компьютердик графикага кирет балдар? Ойлонуп көрөбүз, изилдеп көрөбүз. Экинчи бул 3 өлчөмдүү графика 3D моделдөөдүн эмнеси менен айырмаланат? 3 өлчөмдүү графика 3D моделдөөдөн. Үчүнчү бул кошумчаланган реалдуулукту дагы кайсы жерлерде колдонсо боло тургандыгына мисал келтиргиле. Кошумчаланган реалдуулукту биз өйдө мисалын келтирдик. Мисалы, жана экранга туштаганыңарда, камерага туштаганыңарда силерге кулак, же болбосо көз айнек, же болбосо ушундай бир кошумча эффект берет го, ошол кошумчаланган реалдуулук болуп эсептелинет. Дагы кайсы жерлерде колдонсо боло тургандыгына мисал келтиргиле. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча.